Like. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Ош кабардын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандыздер. Биз бүгүн Айтылуу Араван районунун Гүлбар айылында турабыз. Гүлбардан жакшы өспүрүм бышты сатылат экен. Сиздерге эми кенен маалымат алып жеткирип өтөбүз. Аттын ээси Амир маалыматты берет. Биз менен бирге болуңуздар туугандар. Ушул акжал сатууга коюлуптур. Амирдан кенен маалымат алабыз. Амир, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Саламат, ден соолуктар жакшыбы Амир? Иштер жакшыбы? Ушул ат сатылат экен да жаныбар. Эми бул ат тууралуу кичине өзүң көрүүчүлөргө маалымат бер. Жашынан баштайлы, болгон маалыматты эми жеткирип өтөлү. Жашы канчада эми? Жашынан баштай береличи. Жашы жазга жаңасы. Жазга жаңасы, жазга 4. Жазга 4. Жазга 4 жаш болсо мындай тишин ачтырабы? Тишини көрүп коелучу. Так. Азуу жок экен да? Азуу жок. Жазга саят буйруса. Жазга саят. Жакшы көрсөтпөдү. Ошондой болсо дагы янда агы бар экен, оң жагында. Көрүп турасыздар, акжал. Пайпактууга бул пайпактуу. Пайпагына. Пайпактуу. Боюну метрге салып өлчөйлү, калыс болуш үчүн. Так, ошондо 3 жаш болсо бул 4 туягы тазабы? Ап келсең кичине мындай туяктарыны, 4 казыгыны тартып коелу. Көрүүчүлөргө дагы калыс көрсөтүп өтөлү. Мына туяктарын көрүңүздөр, көкүрөктөрү жоон жолпусунан келген жылкы экен. Ишик эмелери жок туяктарында. Туяктары бардыгы таптаза. Таза. Колго жоош эле бул жаныбар. Колго жоош. Жебичтери кандай? Жебичи таза. Жакшы жейби, ылгабайбы? Жок, ылгабай. Мындай жаман адаттары жокпу? Жок, терс жок. Терс өнөрү жок. Жеңилдиги кандай? Жеңили орто, көп жеңил эмес, көп оор эмес. Көп жеңил эмес, көп оор эмес. Улак көргөнбү, көрө элекпи? Улакка 1-2 салып көрдүк. 1-2 салынып көрүлдүбү? Эми үйрөтүш керек да. Тарбияны бериш керек. Тарбиялаш керек. Бул энчелеби, дыйканчылыкпы? Дыйканчылык. Таза дыйканчылык. Таза дыйканчылык. Мына көрүп турасыздар, дыйкандардан чыгууда тем канчасында келген эле бул. 2 жыл болду. Келгенине 2 жыл болду. Жыйын ошо ноябрларда келген да. Каяктан келген эми породасы? Породасы белгисиз, Россияда алганбыз да. Россия деп келген. Үстүлөрү кандай, үстүлөрү? Толобу. Үстүлөрүн да көрүп турасыздар аттын. Кичине чабып көрсөтөбүз көрүүчүлөргө. Биринчи метрлеп алайлы. Метрге салып дагы евро уровенге койгондо 60 61 63 экен, 63'tü көрсөтүүдө туугандар. Уровенди байкаңыздар. Мынакей туугандар, метрлеп дагы көрсөтүп бердик. Амир, айтсаң бул улакка салынып чабылдыбы, чабылбадыбы? Улакка 1-2 жолу эле барды. 1-2 жолу барды. Кандай кирип чыкты? Эми азырынча жакшы эле. Эми тарбиялаш керек. Тарбиялаш керек. Кирип чыгышы жакшыбы? Кирип чыгышы жакшы. Бир кой берип койбойсуңбу мындай? Жеңилдигин дагы көрөлү. Боло берет. Каягынан болсо да атты быштыны байкап туруңуздар, жакса баасыны бышырыңыздар туугандар. Мына Гүлбар айылынан дыйкандардын колунан чыгып атат. Бышты издегендер байланыша бересиздер. Мынакей көрдүңүздөр. Ылай жерде чабып атабыз. Ошондой болсо дагы көрсөтүп беребиз колдон келишинче. Бышты издегендерге дыйкандардан чыкты туугандар. Эми баасына да токтолобуз. Баасыны кандай болду дейт. Эми чогуу болобуз. Амир, баасы канча эми? Баасына токтолбойлубу? Баасыны элге карап эле коебуз. Аттын өзүнө карап элеби? Атка карап. Элге, атка карап дегендей. Баасын эми 300 миң деп турабыз. 300 миң сурап атасың. Кем болобу? Кем болот.
кеми болот экен туугандар. Мына биз атты тартып көрсөттүк туугандар. Кызыккандар болсо экранда көрүп турган же ОЗ2 номерлериңи айтып өтсөң. Номер 59 менен. Плюс 996 559 менен 49 49 08 00. 0800 номери менен байланыша бересиздер. WhatsApp, Telegram кандай тармактар бар эми? WhatsApp бар, WhatsApp 706 менен. WhatsApp плюс 996 706 менен 15 00 92. 15 00 92 номери менен байланыша бересиздер. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктадык. Саламатта калыңыздар. Мына бышты издегендер алып калыңыздар туугандар.